чынын айтканда 2020 жыл оор жылдардан болду. Ошол оор жылдардан кийин 2021 жылы мен эки беттеш өткөрдүм. Мен ойлойм ошондой оор жылдан кийин бул эки беттеш өткөрүү мен үчүн канааттандырылган эле. Себеп дегенде баягы бизге бөлүнгөн ошол убакытка карап болду да. Анан эми сапаты боюнча өзүңүздөр эле билдиңиздер. Eagles FC уюмунда 2 жолу беттештим, экөөдө тең эң мыкты беттеш бой вечера болду. Анан эң негизгиси эл тарафы беришинче дейт. Мен оюмча экинчи беттешибиз Кыргызстанда болгону өтө маанилүү болду мен үчүн. Өз жерибизде, өз элибизде ушундай Eagles FC уюмунун курун алуу жана ошондой эле ошол турнир аркылуу көптөгөн кыргыз жигиттери ал турнирден мышташты жана көптөгөн Кыргызстанды дүйнө жүзүнө пиарттеткенге жакшы шанс болду. Мен ошол канааттанып эле турам беттештим. MMA чөйрөсүндө эң башкы нерсе бул геймплан болуш керек, IQ-ну билишиң керек. Биринчи очередь ошол, андан кийин албетте физика, техника, бүт баягы MMA деп айтылганда смешанный единоборство, mixed martial art. Бардык жагынан сен чебер болушуң керек, ошондо гана сен чемпион боло аласың. Жеке жашоо менен спортту айкалыштырыш албетте, бирок мен ойлойм айкалыштырууга толук мүмкүн. Жеке жашоом менен спорт бул бири-бирине аябай тыгыз биригиштүү. Себеп дегенде бардык спорт аркылуу менин жеке жашоомо жакшы пайдалары бар, жеке жашоом аркылуу спортко салымым бар, ошентип бул экөө бири-бирине түрткү берет. Бул атактуулукка мен көз карашым түз. Себеп дегенде ушул жолду тандап алгандан кийин бизге ушул тагдырга жазылгандан кийин мен ойлойм, Кудайга шүгүр, кандай атактуу болбойлу, бирок эң башкысы атактуу болосуңбу, болбойсуңбу, адам бойдон калган. Атактуулук мага эч кандай жолтоо болбойт. Наоборот, мага ушул атактуу болобуз деп ушул Кыргызстандын желегин көтөрөбүз, кыргыз элибизди аңдылайбыз деп ушул жолдо баратабыз. Мага жакпаган көрүнүштөрдөн эми ар кандай көрүнүштөр болот чынын айтканда, бирок биз бул жакты, бул жакпады деш чындыгында кыйын. Баары берилип аткан сыноолор жараткандын буйругу менен. Ошон үчүн бизде айтып коет, динибизде дагы, салтыбызда дагы кандай иш келбесин, башыңга кандай көрүнүш болбосун, биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мамлекетибиз эгемендүү, өсүп өнүгүп келатабыз. Мен ойлойм, баары жакшы болот. Айымдарда баалаган сапаты негизи эле бул эне болбосо биз болмок эмеспиз. Ошон үчүн үйдүн куту эне деги эле ушул айымдарыбыз ар дайым бар болсун. Энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз деги эле айымдар мен бардык сапаттарын баалайм жана урматтайм. Ошол эле айтканда, кайра эле келгенде, ошол биздин динибизде, салтыбызда аялдарды эң чоң, эң мындай безопасность жагын караганда, анан жоопкерчиликтин көбүн эркектерге койгон. Ошон үчүн бизде мен элибиз, жерибиз ар дайым айымдарды сый урматтайт. Баалаган сапаттары көп. Эң жакшы көрүнүш ошол Токио Олимпиадасы болгондо менин боюм чогуу бир күндө болуп калды. Финалда ак жол менен Айсулуу күрөшүптү. Мен ойлойм, көптөн бери ушул күмүш, коло медалдар эми кайталанып атат. Пекин Олимпиадасынан кийин дагы бир жолу кыргыз элин ушундай эски жыл өтүп кетип атат, жаңы жыл келе атат. Ушул 2021 жылы спорт аркылуу болгон ийгиликтер менен, жеңиштер менен дагы бир жолу куттуктайм.
эң жакшы көрүнүш. Мен ойлойм Кыргызстанга күмүш болсо да алтындай эле болду дейм бул 2 медаль. Коло медалыбыз дагы бар. Кудайга шүгүр. Менин ой пикирим мындай: Рафаэль Физиев өзү жакшы биздин кесиптеш. Ошо буга чейин Кыргызстандын атынан чыгып жүргөн. Кичине болсо дагы салымы бар. Анан бирок мен ушуга комментарий берүү үчүн бир эле сөздү айтып коюшум керек. Даже сага өлөсүң, тирик калгың келсе, ушул мекениңден отказ кыл десе, сен өлүмдү тандашың керек да, мекениңден отказ кылбашың керек. Себеп дегенде, мекен бул абийир, ар-намыс, семья, бала-чака бул биринчи очередде турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, орустар да айтат: если тебя обещает смерть, даже тебя обещает смерть, ты не должен покинуть свой или предать свою страну. Вот. Ошон үчүн мен ойлойм, даже сага өлүмдү айтып атса дагы сен мекениңден отказ кылбашың керек. Наоборот, ошол мекениңди коргош үчүн, мекениңдин атын чыгарыш үчүн жаныңды дагы аябашың керек. Себеп дегенде, Сизиев деле, биздей инсандар, деги эле спортчулар, деги эле жигитмин деген кишилердин баардыгы мекенинге аябай патриот болуш керек деп ойлойм. Быйыл чындыгында спорт тармагынан аябай жемиштүү жылдардан болду. Мен ойлойм, мондай Sport Awards жылдын аягындагы спортчуларды сыйлоо аземдери бул дагы да болсо кыргыз спортчуларына дем күч берет. Бул номинацияларды утууга көп инсандар татыктуу. Ошон үчүн баягы бул жакта комиссиялар, анан элдин голосованиясы бар экен. Татыктуу сыйлоосун албетте мен ойлойм, көп инсандар татыктуу деп ойлойм. Мен биринчиден динибизге, анан мекенибизге патриотмун. Бирок улуттук жакка караганда ушу улуттук спортубузду көтөрүү максатында мен көк бөрүнү тандайм. Азыр эми кызыктуураак стойка. Экөө тең биздин алтын кыздарыбыз, ошон үчүн мен эме кылып тандай албайм, экөөнү тең тандайм. Аламга жол айылдан башталат дейт. Баягы экөө тең да, бул жакта мен мисалы үчүн мен өзүм айылдан чоңоюп өсүп, анан шаарга келип, шаардан агарып көргөн инсанмын. Ошон үчүн экөөнү тең тандаган туура келет. Бул жерде ошол тажрыйбаң болбосо жеңишке жете албайсың. Ошон үчүн тажрыйба дагы, жеңиш дагы. Тажрыйбаң болгон үчүн жеңишти аласың. Ошон. Эми саясатташып кетиптир бул жагы. Мен ойлойм, баягы азыр бирөөнү айтып койсом, экинчисин көрөрмандар мага жабылып кетиши мүмкүн дегендей. Ошон үчүн бул жакта деле экөө тең, мисалы үчүн падыша болуп өттү биздин мекенибизде, өлкөбүздүн. Ошон үчүн мен экөөнү тең сыйлайм. Мен ойлойм, UFC популярдуу болгон үчүн. Себеп дегенде, ошол UFC'ни көрүп, анан башка промоушндар көп өсүп атат деп ойлойм. UFC. Эми бул жакта мен ойлойм, бизнесте мага экөө тең бирдей эле. Мен ойлойм, бизнесте дагы бул керек. Анан эгерде саясат болсо, саясатты деле жүрөт. Себеп дегенде баягы саясат бул только баягы мамлекеттик эле иш эмес, саясат ар бир жерде бар. Спорт тармагында дагы саясат бар. Ошол эле мезгилде спорт тармагында да бизнес бар. Башка мындай эми бул саясат ар бир нерседе жеке эле баягы депутат болуу, же президент болуу, же бир чиновник болуу, анан саясат жүргүзүү эмес. Ошол өзүңдүн бизнестердин өзүнүн саясаты бар. Мисалы үчүн ушу коллективдин арасындагы саясат, туура саясат жүргүзүү дегендей. Мен ойлойм, экөө айкалышкан нерсе. Экөө тең кыргыздын жакшы баатырларынан деп ойлойм. Ошон үчүн
бул жакта мындай бирөөсүн тандоо кыйын болуп калат мага. Мен ойлойм, албетте бейиш бул дүйнөгө келген максатыбыз бул ошол жараткандын ыраазычылыгын алып бейишке кирүү. Эң успешный адам да, эң ийгиликке жеткен адам бул бейишке кирип, жараткандын ыраазычылыгын алып бейишке кирүү деп эсептейм. Ошон үчүн бейиш албетте.